камеранын алдында калпайтып атат, делегировать этсе болот Калпайтқан деп. жоқсыз, алай болса. Мына жобо колубузда турат. Азыр эгерде уяты бар болсо, эгерде так айткан болсо, ушул жерден так берет. Талапка жооп бербеген айып короо менен ошол мыйзамда убактылуу ошондой боло берсе болот деген жери барбы? болбойт, жок. Эмнеге антып атасың? Туура 2000 сомго. Ашык кеми жок. Бул тарифти кайдан алдың? Бекитилген. Ким тараптан? Биз тараптан. Бишкек шаарынын кеңеши дагы жана мэри, тем более аткаруу бийлиги тариф бекиткенге укугу жок. Сиздер угуп жатасыздар, вице-мэр тариф бекитип алыптыр. Бул кылмыш жаза кодексинин специализированная стоянка деген документ барбы? Кадастрдан силер укумуңарды каттамайынча ал жерге чарбачылык кыла албайсыңар, ал кодексте так көрсөтүлгөн. А силер кандай ал жерде чарбачылык кылып жүргөн? Тергөөчүсү және прокуроrsuzбу. Көрдүңөрбү? Туурабы? Кекетип, мокотуп, тураңыз да, мондай сизге айтып атпайсыз, кагаз түрүндө берели деп. Все, мен ошон үчүн айттым. Ноябрь айында СТН менен булардын ортосундагы келишим бир тараптуу СТН тараптан бузулган экен. На основании вышеизложенного прошу вашего указания начальнику УПСМ города Бишкек на прекращение выделения инспекторов УПСМ города Бишкек для принудительной эвакуации МП ДТИ мэрии города Бишкек. Сиздер анда жетекчиңизге буну маалымат бересиз? Маалымат. Урматтуу мекендештер, жетекчиси бекинип алыптыр қазір. Саламатсыздарбы? Киргиз. Мэриянын жогорку жетекчилери кабинетке бекинип алып отурушат. Бекитүү бар. Жок, бекилген жок. Бекилген жок. Киргиз. Ким бекитти? Бекилген жок. Силер сообщение. Сиз ачпадыңыз ба? Ким? Биз азыр ачып бек турбадык. Бияк ачпадык. Киргиз. Биз бул маселени атайын коомчулуктун назарына ачыктап берели деп аткандан кийин сиз урматтуу Улан мырза чогулушту ачаардан мурда биз маалымат берип кетели. Урматтуу мекендештер, биз азыр Бишкек мэриясына караштуу жол транспорт башкармалыгынын жетекчисинин иш бөлмөсүндө отурабыз. Бүгүнкү чогулуш биздин талап боюнча өтүп жатат. Биз бул учурда сиздерге кайсы маалыматты тартуулайлы деп атабыз. Өзүңүздөргө билгендей, ар бир шаарда жол коопсуздугу аны караган атайын органдар бар. Жолдо албетте тартип орнотуш керек. Туура эмес унааларды токтоп турган айып куроого жеткириш керек. Ошону менен шаардыктарга, жөө жүрүүчүлөргө, велосипедисттерге баарына ыңгайлуу бирдей шарт түзүлүш керек. Бишкек шаары боюнча учурда ушу мамлекет тараптан атайын мамлекеттик орган укуктандырылыптыр. ОВД жана ошол ГУБДдын астында атайын мамлекеттик ишкана. Ал эми азыркы учурда Бишкек шаарында мэрия караштуу жол транспорт инфраструктура ишканасы түзүлүптүр. Ошол ишкана менен биргеликте ошо Бишкек шаарынын май кызматы азыр мажбурлап эвакуация жүргүзүп жатыптыр. Биздин темабыз мындайча: Бишкек шаарында жол эрежесин бузуп, туура эмес жерге токтотуп салган автоунааларды мажбурлап эвакуациялоо бул жол тыгынын азайтуу тартипке салуубу же Бишкек мэриясынын бизнесине айланып калганбы? Биз азыр суроо жооп кылалы. Ошондон улам урматтуу коомчулук жана прокуратура органдары сиздер өзүңүздөр бааңыздар деп бересиздер.
Буга чейин биз бир топ мамлекеттик органдарга барып, суроо талаптарды коюп, маалыматтарды алдык. Анын баары колубузда. Бүгүн ушу ДТИ ишканасы жана Бишкек транспорт башкармасынын башчысы жана МАИ кызматы биздин суроолорго жооп берсе деп отурабыз. Улан мырза, анда сиз өзүңүз ачык баштап койсоңуз. Саламатсыздарбы, Талай мырза. Өткөндө сиз келгенсиз. Мыйзам чегинде мен устный запростордум бар эле. Ошого мага жооп бергиле дегенсиз. Ошо жооптор суроолоруңузга биздин жоопторубуз даяр. Кайсысынан баштап берели? Анда биздин сиздерге биринчи суроо. Бишкек мэриясы автоунааларды мажбурлап эвакуациялоодо жанагы автоунааны ошол эреже бузган жерден айып куроого чейин сиздердин ишкананын транспорту жеткирип атыптыр. Ошону сиздер кайсы мыйзамдын, кайсы токтомдун негизинде жүргүзүп жатасыздар? Талай мырза, бул жерде Бишкек шаарынын жолдордун боюнда жана туура эмес турган жерлерде бизге бул мажбурлоо эвакуацияны негизи өкмөттүн 202 токтомунун негизинде бул ЦТН деп коет, Республиканский государственный предприятие. Ошол жака бекитилген. Бирок 2024-жылда ошол ЦТН менен договор түзүлгөн. Об оказании услуг деген. Себеп дегенде бул муниципалдык ишкана ачылган. Транспорт департаментинин астында. Аларда бүгүнкү күнү ушу светофорлор жана эвакуаторлор бар. Бул эвакуаторлор муниципалдык. Бул жерде эвакуация УПСМнин сотрудниктери белгиленген тартипте берилген предписание негизинде көчө бойлорунда знактар коюлат. Бул жана хаотичный парковка деген. Жолдорго эмнеге тыгындар болуп калат? Туура эмес машина токтотулган, аркы белгилер. Ошол тыгындардын алдын ала болбош үчүн ошол машиналерди жүктөп кеткенге. Себеп дегенде андай көрүнүштөр ар кандай болот. Кээ бирде жана мусорный бактардын жанына койгон. Өзүңөр маалымат булактарында көрүп атасыңар. Кээ бирөө проезжий частька койгон, кээ бирөө центрге койгон. Ар кандай мындай башаламаны токтогон жерлерден алып келет да. Анан өткөндө да сизге айттым эле, азыр да мен айта кетейин. Бишкек шаардын мэриясы бул эвакуацияны кандайдыр бир каражат табайын деген аракеттер эмес. Бул шаардын жолдорун УПСМ менен биргеликте биздин шаардын тургундарына жана конокторуна жолду ачып бошотуп берүү. Жана мындан тышкары жана чоң көлөмдүү общественный транспорт автобуска кички машина ал маневрировать өтүп кетет. Но биз шаардык тургундарды жана конокторун ошол коомдук транспорт менен колдонуп бериңиздер деп өтүнүп аткандан кийин ал маневрировать бар. Кээ бирлөр даже биздин автобустун артында чоң болуп чапталып турат, өткөрүп жибергиле. Бул коомдук транспорт. Карабайт кээ бир айдоочулар. Хотя ошол биринчи коомдук транспорт остановкага кирип чыкканда кое бериш керек болчу. Улан мырза, сиздин жообуңузга рахмат. Анан сизден өтүнүч, биз убакытты көп өтпөс үчүн кыска эле суроо жооп кылсак, мага да чалып Талай мырза. Орусча айтканда послушниктүү деген. Биз албетте шаардын ичинде тартипти орнотуп аткан аракеттердин баарын колдойбуз. Тартип болуш керек. Коомдук транспортко шарттар түзүлүш керек. Биз башка суроону берип жатабыз. Сиздер эмненин негизинде Бишкек шаарынын ушу ишканасы ГАИ органы менен эвакуацияны жүргүзүп жатасыздар? Укуктук мамлекетте бүт баардык аракеттер
мамлекеттик органдар ишканалар тараптан биринчи ирет келишимден мурда мыйзам анан атайы жоболордун негизинде жүргүзүлөт. Сиздердин келишимди биз көрдүк, аны биз прокуратурага бердик. Биз ал келишим туура эмес түзүлгөн деп эсептейбиз. Бирок сиз муниципалдык кызматкер катары билесиздер, сиздердин аракетиңиздерге өкмөттүн токтомунан бөлөк шаардын кеңеш тараптан бекитилген атайын жобо иштелип чыгыш керек. Өкмөттүн токтомунда мамлекеттик орган гана жүргүзөт деп турат. Мамлекеттик орган бирөө менен келишим түзүп алып жүргүзөт деген жери жок. Коомчулукка түшүнүктүү болсун окуп берели. Биз кечирим сурайбыз, урматтуу мекендештер. Околубузда жобо орусча экен, азыр биз сайтты ачып кыргызчаны караганча убакыт кетет, ошондуктан убакыт албай эле. Правила принудительной эвакуации перемещения транспортного средства на специализированной стоянке, его хранения и применения блокировки колес или других видов приспособлений. Акыркы жолу 2024-жылы номер 579 менен өзгөртүү толуктоо киргизилген. Ушул жобонун 3-пунктунда укуктандырылып атат. Принудительная эвакуация транспортного средства осуществляется государственным предприятием подразделения безопасности дорожного движения ОВД деп атат. Мындайча айтканда, ОВДнын алдындагы мамлекеттик ишкана менен жүргүзүлөт дейт. Бул жерде ушул жободо урматтуу мекендештер биз шилтемесин салып коебуз, бир да жеринде жок. Ошол ишкана келишим түзүп алып, жеке тараптарды аралаштырса болот деген. Же муниципалдык ишкананы аралаштырса болот деген жери жок. Андан сырткары сиздин маалыматыңызга биз айтып коелу. Ошону сиз өзүңүз тактап алсаңыз болот. ГОБУДнын 27.11.2024 20/190 служебный запискасында Бишкек шаарынын ДТ ишканасы менен келишим жокко чыкты деп СТНдин жетекчиси доклад берип атат, өзүнүн жетекчиси. Кайда айтсаңыз, токтом. Сиз ошону текшерип турыңыз. Анан эми ал экинчи нерсе, биз жобо менен сиздер жеке тарап эмессиңер. Конституцияда жазылгандай, мыйзам эмне менен тыюу салынбаса, ошонун баарын кыла алат деп жеке тараптарга көрсөтүлгөн. Мамлекеттик муниципалдык органдар ишкана да мекеме да орган болуп эсептелет. Мыйзамда эмне жазылса, ошону гана кыла алат деп атат. Сиздерде жок болуп атат. Бүгүнкү күндө жок, эч жерде мамлекет тараптан иштелип чыккан жободо шаардык жобо жок, эчтеке жок. Бүгүнкү күндө силер өз билимдик менен иш кылып атасыңар. Жооп берсем болот. Ооба. Урматтуу Талай мырза, коомчулукту андай заблуждение вводить не надо. Мынакей договорубуз бар, сиз айттыңыз бар деп. Бул договор жокко чыккан жок. Эгерде бул договор жокко чыкса, дагы бир договор болуш керек. Жокко чыкты деген. Считать недействительным. Бүгүнкү күнү бул договордун оригиналы биздин муниципалдык ишканада. Бул договор сиз жана окуп кеткен 202-токтом 2017-жылы чыкканга делегирование полномочий муниципальному предприятию деп берилген. Каеринде турат ошол жободо делегирование? Делегирование жободо. Карасаң. Урматтуу мекендештер, биз айткандай жана бул жобонун шилтемесин салабыз. Азыр Бишкек шаарынын жол транспорт башкармалыгынын башчысы камеранын алдында калп айтып атат, делегировать этсе болот деп. Жоксуз, Талай мырза. Жобо колубузда турат. Азыр эгерде уяты бар болсо, эгерде так айткан болсо, ушул жерден так берет.
Мейли, бул суроону даярдай Беребиз. таба бергиле. Экинчи суроо. Сиздер эвакуация кылганга канча акча каражатын алып атасыңар? 2000 сом өлчөмүндө. Туура 2000 сомбу? Ашык кеми жок. Бул тарифти кайдан алдыңар? Бекитилген. Ким тараптан? Биз тараптан. Биз болгондо конкреттик түрдө. Мэрия менен департамент тараптан. Ошондо сиз бекитип атасызбы? Вице-мэр Вице-мэр кайсы вице-мэр? Ырсалиев Анын тариф бекиткенге укугу барбы? бар. Кайсы мыйзам? Мен айтып берейин. 2024-жылы ДТИ өз ишин баштаарда өзүңүзгө белгилүү болгондой шаардык кеңеш жок болчу. Закон о статусе столицы бул тарифти антимонопольный бекитилбейт, как услуга шаардык кеңеш бекитиш керек болчу. Бирок шаардык кеңештин жоктугуна байланыштуу биз өзүбүз бекиткенбиз. Мыйзам чегинде. Бишкек шаарынын аткаруу бийлигинин жана представительский органдын аракеттери закон о местном самоуправлении менен тез келет. Закон о местном самоуправленияда жергиликтүү кеңеш сууга, транспортко жана мусорго эле тарифти беките алат. Башка учурга алар тариф беките албайт. Мына азыр колубузда закон о местном самоуправлении турат. Сиз кирип карап көрүңүз. Андай жок. Ырсалиев беките алат деген жок. Аткаруу бийлиги тем более беките албайт. Эмнеге беките алат? Ачык анда Далай мырза, биз аны мыйзам чегинде биз жазуу түрүндө сизге беребиз. Кайсы кыл мыйзам кандай болгон 2024-жылы биз сизге жазуу түрүндө беребиз. Астан жазып алгыла, ошону туура кылып беребиз. Мыйзам чегинде мыйзамдын 7-чи статьясынын негизинде о порядке рассмотрения обращения граждан мы вам письменно дадим. Далай мырза. Андан аркысын жылдыра берип, бул боюнча биз силерге маалымат беребиз. Улан мырза, сиз азыр ушул биздин экинчи сурообуз боюнча ушул күндү даярданалы деп өзүңөр сурагансыңар. Сиз даярдана албайсыңарбы? Бул биринчиден, экинчиден сиз азыр менин ооз-2 суроому, ооз-2 орусча айтканда обоснованный шилтемеси менен жооп беришиңер керек. Жооп бербегениңиз бул деген баш тартуу болот. Жарандардын маалыматка жетүү мыйзамында так жазылып турат. ооз-2 сураган маалыматка ооз-2 жооп берет обоснованно деп турат. Эгерде сиз баш тартсаңыз, сиз айтып коюңуз, мен ооз-2 жооп бергенден баш тартам деп, биз мына прокуратурага кайрылабыз, Бишкек шаарынын транспорттун башкармалыгынын башчысы баш тартты деп. Далай мырза, мен айтып айткан жокмун. Анда жооп бербейсизби? Мен сизге айтпадым, жазуу түрүндө жооп берелик деп. Ошентип эле мен сизге айтпадым камераңызга. Биз азыр бул жерден азыр карап чыгып туруп, мыйзам чегинде 7 статьянын негизинде биз сизге жазуу түрүндө беребиз. Мен ал жерден сизге айткан жокмун 14 күндө деп. Жок, беребиз. Эртең күнү биз силерге беребиз. Бул жерде так жазылган. Болбосо биз сизге жазуу түрүндө бере алабыз. Улан мырза, Биз да мыйзам чегинде иштеп атабыз да. Далай мырза. Улан мырза, биз сизди такыр бербей жатат деп маалыматты бербей элебиз. Биз маалыматты берип атабыз. Биз жазуу түрүндө беребиз деп, ооз-2 түрүндө бербейбиз деп баш тартып атасызбы? Жазуу түрүндө беребиз деп атабыз. ооз-2 берүүдөн баш тартып атасыз. ооз-2 болсо ооз-2 деле берелик. Беребиз. Биз мына ошон үчүн келдик да. Бүгүнкү күнгө ошону күттүк. Ошол закон о статусе города да жазылып турат. Өкмеш жок кезинде официально переходит право подписи вице-мэру. Именно ошондуктан вице-мэр бизге бекип берген.
ошонун мыйзам чегинде баарын жазып берели деп атпайсызбы? Улан мырза билбеген кишини суранып коюңузчу. Биз өзүбүз Улан мырза, сиз кыска эле айтып коюңузчу. жазып түрүндө статьялар менен биз жазып Ол эки беребиз. баштап- Мындай мен айтып атам. Жок, баштарткан жок, мен сизге айтып атам. 2024-жылы шаардык кеңеш жок кезде мыйзам чегинде биз шаардык кеңеш менен окуп эте алган жокпуз. Ошол себептен биз өзүбүз окуп эттик буну. Биз дагы бир жолу айтып атабыз. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамда биринчиден шаардык кеңеш бар болгон учурда да кеңештин 3 нерседен бөлөк тарифти бекиткенге укугу жок. Бул биринчиден. Экинчиден, эч бир жерде кеңеш жок учурда мэр тарифтерди беките алат деген жери жок. Бар, Талай мырза, бар. Биз сизге беребиз. Ал конституция менен бекитилген, представительский орган менен. Мыйзам бар, ошонун негизинде биз жумуш алып баратабыз. Сиз анда жок. Биздин шаардык тургундарды в заблуждение вводить не надо. Анда шилтеме Биз менен беребиз сиздерге. Шилтемеси менен, приложениясы менен беребиз. ОДЭКи бере албайт атасызбы? Письменно беребиз. ОДЭКи берүүдөн баш тартасыз. Письменно беребиз. Хорошо, ОДЭКи берүүдөн баш тартасызбы? Азыр мага алып келе калсын, мен сизге ОЗЭКи дагы айтып берейинчи. Ар көздөй. Экинчи суроого да жок. Убакыт азыр Үчүнчү болуп суроо. аябай. Бул күндү сиз өзүңүз өткөндө атайын шашпай отуруп жооп берели деп сиз дайына. Сиз мени антип чектеп шаштырбаңыз. Үчүнчү суроо. Айып корооңор. Жободо көрсөтүлгөн тартипке жооп береби? Талаптарга. Жооп берет. Ал жерде чийиндер барбы? Чийиндер барбы? Чийиндер жок. Ал жерде азыр жол салынат, ал жер жабылат. Номерация барбы? Жок. А сиз кантип айтып атасыз жооп берет? Эгерде жободо биякта токтомдо өкмөттүн турса, Убактылуу болчу, ал жер жабылат. токтомдо убактылуу болот деп турабы? Болот. Каеринде? Убактылуу да болот. Эми жабабыз ал жерде. Жаба турган жерге жөн эле шаардык бюджеттин каражатын кетиргенден эмне пайда? Талай мырза. Мыйзамда ошентип жазылган. Жаба турган жерде убактылуу деп. Андай болгон жок, жазылган жок. Эмненин негизинде силер антип талапка жооп бербеген айып короо менен ошол мыйзамда убактылуу ошондой боло берсе болот деген жери барбы? болбойт, жок. Эмнеге антип атасыз? Карап чыгабыз. Каражат болгондо. ГАИ кызматынын өкүлүнүн Булар жетемеси, мен эле жооп берем, Талай мырза. Жок, жетекчи жок, мен эле жооп берем. Сиз старший, эмне старший? Полктун Биз уларга суроо берген укугубуз бар. УПСМдин полкунун орунбасары. УПСМдин полкунун өзүңүздү таанышсак Бейшекеев Нурлан Медетов. Сиз Милициянын майору. Мен ошол жакта улук тескөөчүмүн, портал кызматында. портал кызматына тескечү. Сиздер бул жерде жободо сиздерди укуктандырылыптыр, чечимди кабыл алып, анан эвакуацияланганга. Анан бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэриясынын айып короосу жободо мындайча айтканда мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптерге жооп бербейт, аны эмнеге аякка коюп атасыңар? Жооп бербейт тартип, эме талаптарга. Бизде стоянка бар жерге мыйзамдын 327 эвакуация нарушение менен турган баардыгын алып келебиз. Ал биз ага эч каршылык жок. Биз башка нерсени айтып атабыз. Силер апарып токтотуп аткан, биз сурообузду тактап коелу дагы. Силер апарып токтотуп аткан жер жанагы Горгайдын маңайындагы стоянка. Мына өзү айтты, талаптарга жооп бербейт деп. А сиздер талаптарга жооп бербеген жерге эмнеге токтотуп атасыздар? Бизде мен Ал бизде муниципалдык штраф стоянка, Талай мырза. Муниципалдык стоянка болгондо бизге карабайт ал стоянка. Бизге карайт. Стоянка деген аты бар. Анткени киргизтерет транспортный средствоны нарушение менен болгон эвакуация менен алып кетип бүттү. Ошол жерден жазып берет. Бул автомашина кирген, журналдын записи бар. Кайсы машина саат канчада келген, кайсы эвакуатор менен инспектор алып келген. Биз өткөрүп беребиз. Биз эмнеге бул суроону берип атабыз? Бишкек мэриясы азыр мыйзамда көрсөтүлбөгөн жол менен учурда кылып чыгып атат. Биз сизге берген суроо.
Бул жерде Бишкек мэриясы жөнүндө бир сөз жазылган эмес мыйзамда. Бул жерде сиздерди жазып атат, жана сиздердин астыңыздардагы ишкананы жазып атат. Мэриянын эмес. Биз булар менен түзгөн жобону СТН канчалык мыйзамдуу эмес экенин аны прокуратура органдары өзү юридикалык баасын берет, биз ал боюнча кайрылдык. Бул биринчиси. Экинчиси, ноябрь айында СТН менен булардын ортосундагы келишим бир тараптуу СТН тараптан бузулган экен. Жокко чыгыптыр. Анткени булар келишимде СТН астында өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбаптыр. Бизге берген маалымат боюнча жанагы кандайдыр бир пайыз акчасын которбоптур. Ошол себептен СТН бир тараптуу келишимди бузганбыз деген бизде докладной бар СТНдин жетекчисинин ГОБДдын жетекчисине. Азыр кызматтан кеткен жетекчиге берген. Биз ошону сиздерге азыр жазып алыңыздар деп атабыз. Текшерип алыңыздар. Алар келишим жокко чыккан деп атабыз. Андан сырткары келишимди келишим жок деп мага жана буга чейин окуп айтып бербедиңиз. Жок, сиз азыр кайра тактап алыңыз. Мына. Начальнику ГОБД МВД Кыргызской Республики полковника милиции Жоробекову ЖМ. Мен окуп берип коем. Настоящим довожу до вашего сведения, что с 26 ноября 2024 года договор о сотрудничестве в сфере принудительной эвакуации автотранспортных средств под номером 49 от 1 июня 2024 года с муниципальным предприятием дорожно-транспортная инфраструктура, далее МП ДТИ мэрии города Бишкек, расторгнут в одностороннем порядке в связи с систематическим невыполнением и нарушениями условий договора. На основании вышеизложенного прошу вашего указания начальнику УПСМ города Бишкек на прекращение выделения инспекторов УПСМ города Бишкек для принудительной эвакуации МП ДТИ мэрии города Бишкек. Приложение, копия уведомления в МП ДТИ. Директор Халибеков. Биз бул катты договорду мындай коюп коелу. Биз мыйзамда айтып атат. Мыйзамда бул договор болбош керек. Жок. Анан азыр договорго буларга түшпөй эле коелу. Бул жерде сиздер жазылып турасыңар. Сиздердин астындагы ишкана. Сиздер эмне үчүн мейли договордун негизине таянып иш кылып атасыздар? Талаптарга жооп бербейт. Талай мырза, мындай Талап боюнча мен жооп бере албайм. мындай калчы. Сиздер анда жетекчиңизге буну маалымат бересизби? Маалымат берем. Талай мырза, мындай калды. Маселе эгерде силердики суроолор УПСМ болсо УПСМ жакта, биздики болсо биздики менен сурооңуздарды бериңиздер. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Кээ бир жооп бере албагандарды мыйзам чегинде жазуу түрүндө сиздерге беребиз. Хорошо. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, бул ишкана Бишкек май башкармалыгы менен жанагы тартип бузган, мыйзамды жол эрежесин бузган айдоочуларды тартипке салчу ишкана өздөрүнүн айып короосу талаптарга мыйзамда көрсөтүлгөн жооп бербейт. Жетекчиси болсо биз убактылуу кыла берсек болот дейт да. Сөздү бурбаламаңыз. Болот деген жок. Эмнеге Андай сөздү бурбаламаңыз. Шаардык тургундарды андай кылганга болбойт. Талай мырза. Давайте конструктивдүү вопрос ответ кылалы. Сөздү бурбаламаңыз. Бурмалай турган болсоңуз, мен да бурмалайм анда. Анда берден конструктивдүү маек болбойт. Мен сразу айтып атам сизге. Биз сиз менен буга чейин 2-3 жолу жолуктук, ошондо сүйлөшкөнбүз. Сурооңуз болсо бериңиз, жооп берелик мыйзам чегинде. Болбосо мыйзам чегинде жазуу түрүндө бергенге биз укугубуз бар. Улан мырза, мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзамдын талабы сиздер ООЗ-2 менин берген суроомо ООЗ-2 жооп берип, мен сураган документтердин баарын менин астыма коюп коюшуңар керек, сыр эмес документтерди. Сиз ал мыйзамдын талабы, сиз өз билемдик менен мага сизге ООЗ-2 жооп бербейм, мен письменно жооп берем дей албайсыз. Сиз Кудай болсоңуз, анда айтыңыз, мен Кудаймын, мен ошентип алам деп.
Мыйзамда көрсөтүлгөн. Давайте андай эмес да. Давай Андай конструктивдүү кылалы. Далай мырза. Конструктивден сиз чыгып атпайсызбы? О2 мен сизге жооп Андай бербейм. анан тигинде коюңуз андайды. Анда биздики азыр диалог болбойт. Улан мырза, конструктивден сиз чыгып атпайсызбы? Мен сизге О2 жооп бербейм, мен сизге письменно жооп берем деп. Мыйзамда жок нерсени мага таңдап атпайсызбы? Мыйзамда турат. О2 жооп бериш керек деп. Мыйзамда барбы? Договор боюнча? Жок. Жок, эмне жооп бергенби? Бар да. Мен кагаз түрүндө жооп бергенде мен сизге айтып атам. Мыйзамда мен О2 алганга укугум бар. Документтердин баарын алганга. Мен жок деген жокмун. Сиз анда бога Мен ооба биз сизге жоопту жазуу түрдө мыйзам чегинде 7 статьянын негизинде берелик деп атпайм. Давай мырза. Кайрак эле жок деп эле ошону эле сурап атпайсызбы? Анда күттүрүңүз, биз азыр балдар таап берет да берет анда. Просто убакыт өтүп кетет да. Биз башка Мен ошондон эметип атам. Биз башка суроону сизге сиз өзүңүз конструктивден чыгып, сиз өзүңүз бурмалап атасыз. Мен сизге айтып атам, сиз эгерде талаптарга жооп бербесе, эмнеге талаптарга жооп бербеген айыпкору менен иштеп атасыңар деп атам. Эмнеге? Конструктивди жооп бергенчи анда. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Убактылуу боло берет деп. Мен айткан жокмун аны. Камерага жазылып атат. Мен сиздин эле сөзүңүздү айтып атам. Камерага жазылып атат. Мен сиздин эле сөзүңүздү Мындай айтып атам. бурмалап атасыңар аны. Кайсы сөздү Кандай болуп бурмалап атат? Мындай болуп атат деп Бар жаратып мырза. эле бурмалап атпайсызбы? Мейли кайсы сөздү бурмалап аттым? Баарын теңеле. Кайсы баарын? Сизге эмнеге мындай мыйзамдуу суроолорду берсе, жакпаса, жооп бере албаса, сиз бияктан оромдоп жарандарга. Сизде оромдоочу, Мен жарандарга оромдоочу деп койгон оромдогон жок. жок. Талай мырза, Мен мен сиз жаран- менен азыр сүйлөшүп атам. Мен жаран. Ошо мен сизге айтып атам бул маселе Мен бар. Момча кишинин көзүнчө мен сизге дагы айтып атам. Талай мырза. Сиз кыйкырмаңыз. Кыйкырган жокмун. Мен жаранмын. Это сиз кыйкырып атасыз. Мен жаранмын. Мен мамлекеттик муниципалдык кызматкер эмесмин, мен жаранмын. Акырын этиканы сактап сүйлөңүз. А биз эмне кылып атабыз? Оромдобоңуз. Мен оромдогон жокмун. Анда биз Сиз анда бурмалабаңыз. кайсы сөздү бурмалап? Жанат эме бурмалап Кайсы атасыз. сөздү Эгерде бурмалап? метпесе биз да көрсөтөбүз аны. Көрсөт. Талай мырза, бизде дагы бар анын баары. Эмненин баары бар экен? Ошо. Сиз бияка эмне мен менен айтышко өтүп алайын деп отурдуңузбу? Мен айтып атам. Айтышканмын деп болбойт. Анда Сиз жантан бери айтышып атасыз, конструктивдүү деп коюп. Улан мырза, андан кийинки суроо силердин жанагы бизге даярдачу суроолорду күткөнчө. Сиздерде Бишкек шаарында ошол айып корооңуздарга специализированная стоянка деген документ барбы? Сиздердин ушу ДТИ ишканасына мыйзамдуу бекитилип берилгенби? ТТИ ишканасына Бизге көрсөтүп койгулачы. Көк китебин көрсөтүп койсунчу, улардын атына бекитилген. Оперативный управление берилген. Визо менен баланска өткөн. бериңиз. Бастан өткөн бизге через дом. Бул Крымский. Так, бул Тере. Талай мырза. Мына биринчи акт прием, оригинал печаттары менен, мына экинчи документтер менен. Сиз ким болот? Бизди тааныштырып коюңуз. Жумалей Айнура ошо ДТИде бухгалтер болуп иштейт. Урматтуу Айнур айым, сизге мындай суроо. Ошол атайлаштырган айып токтоочу жай бул мүлк. Мындайча айтканда жер. Жерди
bir mекемеден, bir ишканадан экинчи ишканага өткөрүүдө атайы мыйзамда тартиптер көрсөтүлгөн. Ошондо кандай тартипте өттүңүздөр? Эң биринчи акт менен передача болуш керек. Бир мекемеден экинчи мекемеге өтүш үчүн. Акт менен передача негизинде Думиден приказдын негизинде бизге баланска өткөзүп беришет на использование. Сизде Думиде өткөрүп берди деген приказды көрсөтөсүз. Госактыны силердин атыңызга Госакт эмес, бул биздин жер эмес, менчик жер эмес, ал мэриянын менчиги болуп эсептелет, бирок баланста бизде Айнурайым, бизде баланста отурат. Айнурайым, менчиктин жакшы эле 3 түрү болот. Мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик. Мамлекеттик, жеке менчик эместердин баары муниципалдык менчик болот. Заңда бүт баарын балансодержатель Думи. Бирок бир ишканадан экинчи ишканага Думи өткөрүп берет. Думи комиссиянын чечими менен өткөрүп берет. Силер бизге комиссиянын чечими жок өткөрүп берди деп таңдап албайсыңар. Ал көрсөтүлгөн приказ бар. Приказ эмес, комиссиянын чечими болот. Бизде ошондой порядок менен Комиссиянын чечими Думиде бар. Мындай документ бар. Таламыз. Мен Азыр Улан мырза, сиз өзүңүз айттыңыз, бул жооп берсин. Силер укуңарды каттаттыңар беле деп ойлоп атат. Думиде биздин балансыбызда реестрде отурат. Сиз бухгалтер болуп билесизер, укукту кайерден каттайт? Думиде катайбы укукту? Биз мэриянын структурасы болгондуктан, мэриянын структурасындагы имуществонун баары ошо Думиде реестрде отурат. Урматтуу Айнурайым, правительствонун структурасы болсо да, атайы каттоочу орган бар. Укукту. Биринчи Думи чечим чыгарат. Думинин чечиминин негизинде укук катталат. Силер катталган укугуңарды көрсөткүлөчү. Думиде, Госак Думиде. Жашоо кетип, ошол бүмен. Бизде приказ эле да реестрде эле отурат, документтердин баары Думиде эле сакталат. Айнурайым, силердин атыңарга бул стоянка укук катталган эмес, сиз азыр алып айтып атасыз. Сиз мэриянын ички буйруктарын эле көрсөтүп атасыз. Биз мыйзамда көрсөтүлгөн тартип бар деп дагы бир жолу айтып атабыз. Комиссиядан чечим чыгат, бирок Думи каттоочу орган эмес. Каттоочу орган кадастр. Кадастрдан силер укугуңарды каттамайынча ал жерге чарбачылык кыла албайсыңар. Ал кодексте так көрсөтүлгөн. А силер кандай аял жерде чарбачылык кылып жүрөсүңөр? Талаймыз. Мен жооп берейинчи баарына. Не жооп берейин? Мен өзүм жооп берем. Жооп бериңиз. Хорошо. Туура айтасыз. Госрегистр каттайт. Кызыл китеп, жашыл китеп, көк китепти госрегистрден каттайт. Госрегистрден бөлүп бирден мекеме андай жер тилкесинин немесин бере албайт. Бул жерде муниципалдык мүлк болчу. Ал жер ар бир муниципалдык мүлк, жер болобу, здание, сооружение болобу, ал биздин муниципалдык мүлктөр реестрде турат. Анын өзүнүн документтери бар. Биз кайрылган негизинде, комиссиянын чечиминин негизинде аны деген биздин муниципалдык ишканага бөлүп берилген. Ошол жактан Думиге барсаңыздар, комиссиянын чечимин да сизге көрсөтүп берет и жана сурап аткан Госрегистрден катталган документин да көрсөтүп берет. Ар бир нерсе ал жерде реестрде турат. Сиз аны жакшы билесиз. Жооп бердиңер да. Сонда биз дагы бир кайра ушуга так суроо. Биз сиздерге маанилүү суроолор берип атсак, сиздер мындай айландырып чаташтырып жооп берип атасыздар. Биз мына земельный кодексти азыр ачсаңыз, Айландырып чаташтырып эле түзгө жооп берип атабыз. земельный кодекс менин кол астында жок. Биз земельный кодекс менен иштебейбиз. Иш алып барбайбыз. Азыр биз сиз менен сүйлөшүп жүрүп аткан бул эвакуация боюнча болду. Эгерде жер кодекс менен десе, биз даярдан алып, ага да жооп бергенге даярбыз. биз 21-кылымда жашап атабыз. Мына компьютериңизди ачыңыз, земельный кодексти ачыңыз. Жер укугу катталмайынча ал жерде орусча айтканда хозяйствовать эте албайт деп турат, чарбачылык кыла албайт деп турат. Биз булардын бул ишканадан сурап атабыз. Укугуңар катталдыбы? Биз укугубуз бар аны сураганга, талап кылганга. Булар милдеттүү көрсөткөнгө. Мына урматтуу талай биздин укугубуз катталды, мына көк китеп, мына чечим деп көрсөтүп бергенде. Силер кантип ал жерде чарбачылык кылып атасыздар? Мен ошону айтып атпайм, тагайын.
Булар дагы жеке менчик компания эмес. Бул дагы Бишкек шаар мэриясынын транспорт департаментинин муниципалдык ишканасы. Баардык ишканалар биздин дагы азыркы отурган здание ошол Дүмийде реестрде турат. Биз Баардыгы бүт бара ошол жерде, анан буларга ак бирөө менен могул жерде мыйзам чегинде колдоносуңар деп туруп буларга берилген. biz sizler оперативное управление деп учреждение. Сиздер ишкана менен чаташтырбагыла, булар хозяйственное ведение деп. Силер оперативное управлениеда силердин мүлктүн баары ошол жерде баланста. Булардыкы хозяйственное ведениеге берилет, булардын укугу катталат, булар деген бүгүнкү күндө бизнес кылып атат, акча кылып атышат, булар пайда таап атышат, булар чарбачылык кылып атат. Ошон үчүн жер кодексинде так жазылган. Эгерде укугу катталмайынча ал жерде чарбачылык кыла албайт деп. Каламыз, дагы бир айтайынчы, бул жерде эч кандай бизнес жок. Жана башында эле сиз айткан, дагы бир жолу айтылганга шаарда жол тыгындары жумушун алып барганга. Хорошо. Эгерде эртең шаардын баары тең таза болсо, Талай мырза, булар эчтеким чыкпайт. Айнур айым, сизге бухгалтерство мына эми бул жетекчиңер билсе да балким билгиси келбей атабы, же чын эле билбейби, сизге суроо. Силер канча налог төлөдүңөр? Ар бир 2000 сомдон 280 сомдон Бүгүнкү күнгө чейин канча налог төлөдүңөр? Менде маалымат бар, мен налоговыйдан запрос кылып алдым, аны коомчулук үчүн. Силер канча налог 6 төлөдүңөр? миллиондон ашык азыр менде мен ала берген эмес, мага айтылган эмес. 6 миллиондон ашык. Анын ичинен налог на прибыль төлөндүбү? На прибыль эмес, НДС менен НСП. Бул жылды аянттай Төлөндү да. Прибыльдү. Жылдын аягында төлөндү. Бүгүнкү күндө НДС менен НСП төлөндү. Төлөндү, ай сайын төлөнөт. Ай сайын 26-сына чейин мен Силер алып түшкөн акчадан төлөп атасыңарбы? түшкөн акча. Пайда таап атасыңарбы? Пайда бар. Силердин уставыңарды көрсөтүп койгочу жетекчи эмеге башкармага. Уставыңарда эмне деп турат? Жок, мен чүгүн жок. Яктын правовой организационно-правовой формасы коммерческий организация болуп эсептелет. Хозрасчетный, не коммерческий, хозрасчетный. Сиз жарандык кодексти ачып туруп көрсөтүп берип коюңузчу. Хозрасчетный муниципальный предприятие коммерческий организация болуп эсептелеби, эсептелбейби көрсөтүп коюңузчу. Биз менен жантан бери акырыныгы айтыштырбайт. Ачкан жок. Жок, Талай мырза. Андай болбойт. Сизде сиз атайын жаңылышка Мен салат. сизди акыне эме деп мен сизге Муниципальный предприятие коммерческий организация Талай болуп мырза, эсептелет. жөн сүйлөшөлүк. Хозрасчетный. Жөн сүйлөшөлүк. Муниципальный предприятие эмне кылып атабыз? Акыне айтышып, аркы берки дебей. Сиз акырын Талай айтып мырза, жатпайсызбы? мен сиз менен эчтеке айтышкан жок. Мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Давайте конструктивдүү бололу. Менин убактым жок. Мен чыгышым керек мен азыр. Жолдорго. Кайра тиги бул дебей. Давайте конкретно. Туура эмес суроо, биз конкреттүү суроо. Болдогонду Талай мырза. Мен мыйзам чегинде кагаз түрүндө жазып берем. Биз Кайсыгылар болсо мен азыр жооп бергенге мыйзам чегинде даярмын. тишиңизди тиштени ызырынбаң. Ызырынган жокмун. Макулбу? Макул. Сиз биякта деген элдин эсебинен отурасыз. Мага ызырынбаңыз ал. Ызырынган жокмун. Акырын сүйлөңүз, голосуңузду повышать этип. Сиз да акырын сүйлөңүз. Биз акырын эле сүйлөп. Ооба. Сизге кайра дагы бир суроо. Сиз маалыматыңыз жок болсо, биз кеткенден кийин жарандык кодексти ачып туруп карабаңыз. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар юридикалык тарап болуп эсептелет, организационно-правовой формасы коммерческий организация болуп эсептелет. Эми сиздерге кийинки суроо беребиз. Булар ал жерде акча таап, мүмкүндө пайда таап атышат. Аны мына бухгалтер тастыктап берди. Булар чарбачылык кылып атат. Жер кодексинде эгерде укугу катталмайынча ал жерде пайдаланганга чарбачылык болбойт деп турат. Сиз кантип пайдаланып атасыңар? Сиздин ишкана кантип ал жерде пайдаланып атат? Жер кодексте болбойт деп турат. Ал жерде независимый правовой форма деп турат. Мен уже чарчап кеттим.
Бересиз суруңузду. Биз бердик. Дагы бир жыл кайталап коебуз. Жер кодексинде жерди пайдаланууда биз деген кишинин эмнесин жооп берип атабыз? Жер кодекси жөнүндө биракта маселе болгон жок. Бизди бул жакта сиз деген чакырып атасыз. Эвакуация боюнча именно баягы эле мен башында айтып кеткендей, сиз экөөбүз таанышкандагыдай. Мороженый машинасына туура эмес алып кеткен, анан кийин мороженый машинасынын акчасын биз төлөй албайбыз, эмне үчүн төлөйбүз дегенден келаткан суроо да болчу. Ошол жөнүндө сүйлөшпөйсүңөр. Geçimsin. Egri Baktaевич. Alo, Egri Baktaевич. Мекендештер, мына биз буга чейин айтып кеткендей, ушул мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүндө ар дайым бизге тиешелүү бир маселе менен сталкиваться этип, орусча айтканда, ошонун аркасынан бир топ мыйзамсыз аракеттер ар дайым ачыкталып калат. Бирок жооп берүүгө келгенде провокация кылба, анан нормальный сүйлөө деп көчө сөздөр менен сүйлөшүп, кадимки деле мыйзамда көрсөтүлгөн суроолорду берсең, ал жерди эмненин негизинде пайдаланып атасың десең, жок. Кодекс, жобо, эреже, мыйзамдар бүт жазылган, мына алдыларына коюп берип атабыз. Өкмөттүн токтому, принудительный эвакуация жөнүндө. Ошол айып токтоочу жайды кантип пайдаланат, кайсы учурдан баштап пайдаланат, тарифтер ким тараптан кандай бекилет. Мына бул жерде ошол 202 токтомдо тарифти бекитүүдө ошол ГОБДДга, ошол ГОБДдын астындагы мамлекеттик ишканага укуктандырылган. Бишкек шаарынын мыйзамдарында, Бишкек шаарынын кеңеши дагы жана мэри, тем более аткаруу бийлиги тариф бекиткенге укугу жок. Сиздер угуп жатасыздар, вице-мэр тариф бекитип алыптыр. Бул кылмыш жаза кодексинин калп айтпасам 337-338 беренесинде превышение служебных полномочий деп эсептелет. Укугунда жок аракетти жүргүзүү. Биз эми Бишкек шаарынын мэриясынын жасап жаткан бир топ иштерин албетте колдойбуз. Жакшы да иштери бар. Өнүгүү болуп жатат. Бирок ошол эле учурда биз талап кылат элек, ар бир аракети, ар бир баскан турган кадамы мыйзам талаптарына жооп берсин деп. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө Бишкек мэриясы ушул мамлекеттик органга, мамлекетке, өкмөткө тиешелүү айрым компетенцияларды, укуктарды өздөрүнө өкмөттүн токтому менен ыйгарып алышкан. Бул жанагы муниципалдык инспекция. Оба аларды өкмөттүн токтому менен укуктандырып берилген, алар мыйзамдуу бүгүнкү күндө иш жүргүзүп жатат. Бирок ушул автоунааларды эвакуациялоо бүгүнкү күндө өкмөт буларды укуктандырган эмес. Бишкек мэриясы бул Кыргыз Республикасынын бир бөлүгү. Ал бүт Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз дагы. талаптарына жооп бериш керек. Эгерде бир талаптарына жооп бербесе, бардык нерсени айтып бериңиз. ал иштер жүрбөш керек. Эгерде Бишкек шаары кандайдыр бир шаардын ичинде иш аракет кылабыз десе, Жанагы штраф жанагы мыйзамдарга амалы да. ошону менен бирге жоболорго туура келиш керек. Ушундай кылган эмес да. Постоянно ушинтип келишет. Бул байке уже биринчи жолу келген жок бизгечи. Дайыма эле келе берет. Талап байке, сиздин өтүнүчтөр боюнча биз начальник эвакуацияны жумуштан алдык. Андан тышкары ошол водитель менен охранникте дагы сөгүш бердик. Биз сизге ошол суроого именно ДТИнин боюнча менин атым Алым. Сиз экөөбүз таанышканбыз. Просто биздин убактыбыз жок. Көчөдө авария болуп, көчөнүн баласы эмессиз. Мындай мен сизге атыңызды сурап атканда мен сиз тартип сүрөп коюңузчу. Мен сизге берчү суроого жете элекпиз.
Сиз Биз мага уланмага берип Талабек атабыз. мага кыйкырып сөйлөбүңүз биринчиден. Экинчиден, Ал сиздин оюңуз. жанатан бери сиз кыйкырып өкүрүп эле өзүнчө эле тергөөчү болуп атасыз го. Тергөөчүсүзбү же прокурорсузбу? Көрдүңөрбү? Туурабы? Экетип, мокотуп, сураңыз да, мондай сизге айтып атпайсыз, кагаз түрүндө берели деп. Все, мен ошон үчүн айттым, эмне жооп бересиз? Биз буга суроо бербейлебиз. Буга жет уланмага, буга аз калды, буга жетчи суроо жана биздин маселе боюнча. Биз азыр жалпы ишмердик боюнча берип атабыз да. Ишмердик боюнча бул кызматкериңердин өткөндө биз сүйлөшкөндөн кийин өзүбүзгө жыйынтык чыгардык. Баягы 1000 теңге жетпейт экен. Ошон үчүн сизге берип атабыз. Сиздин билимиңиз катуу эмне? Уланмага. Ошо Талабек бул деген атайын эме да. Провокатор да, кайра ошентип. Сиз мындай так эле айтып коюңуз. Булардын жанагы айыптоо колдонуп жаткан жер участогу ушул ДТИге укугу азыр көрсөтө албасаңыз мейли. Катталган же катталган эмес эле деп коет. Катталган. Сиз ишенимди айтып атасыз, Катталган. Бизге ошол документти көрсөтүп бере аласыз кийин. Думиден да. Катталган. Андан кийинки суроо анда. Мыйзам чегинде. Укугу катталган. Кадастр органында. Бүт баары. Муниципалдык мүлк бүт баары катталган. Ар бир автобус, ар бир мекеме, здание, сооружение бүт баары катталган жолдон баштап. Улан мырза, биз мына болду, айыптоону айтып атабыз. Укугу катталганбы? Болду. Сиз бизге ал документти камсыздап бересиз. Думиден. Сизге андан кийинки суроо. Бишкек шаарында ошол жерден бөлөк дагы канча ушундай айыптоолор бар? Кайсыл жерде? Фериде бар. Адреси? Фери. 29-28. 12 микрорайонда. Адреси жок. Фучика Московскийде. И Кайсы адрестерин мен айтып берем. Ауыл Токонбаева 1/312 микрорайон. Фучика Московскийде 1/3. 1/3. 1/3. Фучка Московский Фучикадагы Московский 268. Фереч 32 Б. анан бул да? 418. Сиздер кечиrim сурап. Сиздер бул 3 унаа токтотчу жайга да апарып атасыздарбы? Апарып атасыздар. Эми сиздерге мындай суроо, мындай жалпы эле. Унаа талкаланып калса эвакуация учурунда жана теге унаа айып короодо турганда ким анын чыгымын камсыздап берет? Мыйзам боюнча. Тургандабы же алып келатканда эгер кандайдыр бир Силердин действияңар машинаны чечим кабыл алгандан башталат да. чечим кабыл алгандан тапшырып бергенге чейин. Жок, жалпы силер биргеликте алып барасыңар. Силер бөлүнбөйсүңөр, мыйзамда бөлүнүп турбайбы эле биргеликте. Силердин действияңар мына биз алып кеткенче. Ошол учурда талкаланса машина ким жооп берет? Мыйзам боюнча, жобо боюнча. Жобо боюнча ошо ЭПДТнин кызматкерлери жооп беришет. Ошо эвакуация учурунда кандайдыр бир машинаны чийип алган болсо, же жанагындай эвакуация учурунда түшүрүп алган болсо, айдоочулар жооп берет. Биякта деген жободо сиздер менен чогуу жооп берет деп турат го. Эвакуатордун айдоочусу жок. Биякта жободо сиздер ОВД ишкана чогуу жооп берет деп турат го. Сиздер биякта четтетип койбоптур да. Мейли. Эми Улан мырза, сизге калган суроону азыр мен да кыжалат болуп атам, шашып атам дейсиз. Биз бияка суроону берип алалы, ошону менен жыйынтыктайлы биз андан көрө башка күнгө сиздин ишмердик боюнча ишкана жок эле сизге суроолорду берип алалы. Эми сиз өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө тааныштырып, анан суроону сизге узаталы. Абакиров Алым, главный инженер ДТИ. Главный инженер? Главный инженер эмненики?
ДТИ, МПДТ, муниципальное предприятие дорожного транспорта и инфраструктуры. Бизге тиешелүү, биздин балдарга тиешелүү жана мороженое сатып турган Киевскийде автоунааны мыйзамсыз эвакуация кылынып, азыр айып корооду токтоп турат, силерге тиешелүү. Мыйзамсыз эвакуация чечимин 12 мыйзамда көрсөтүлбөгөн тартипте адам укуктарын огондону бузуп эвакуация кылган үчүн мына маңдайыбызда отурган кызматкер жоопко тартылды. Бизге чечимдерин Бишкек шаардык майы берди. Сизди кандай жоопко тартты? Ал жөнүндө сүйлөшпөдүкпү Талай мырза. Ал купуя сыр болгонуна байланыштуу биздин пресс катчыдан маалымат аласыз, бизге айтылбады. Ал купуя сыр деп ким сизге айтты? Биз айта албайбыз ал жөнүндө маалыматты. Сиздин атыңызды кайра кайталап коюңузчу. Мен кечирип турам. Атыңызды кайра кайталап Кенже лейтенант Канатбекұлы Бекболот. Бекболот мырза, сиз азыр ушун менен эгерде азыр туура эмес маалымат берип аткан болсоңуз, бунун баары камерага түшүп атат, биз прокуратурага жазып, экинчи жолу жоопко тарттырабыз. Ал сырбы же сыр эмеспи? Сиз кантип сыр деп атасыз? Жок, биз аны сизге азыр могу камеранын алдында айта албайбыз. Биздин атайын өзүбүздүн жооп бере турчу атайын службанын катчылары бар, ошол жооп беришет. Сиздин өзүңүздү жоопко тарткан боюнча пресс служба жооп берет. Ал кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Жок, мыйзамда өзү Ички тартип. служба жооп берет. Маалыматты ооба пресс служба берет. Эмнеге биздин унааны мыйзамсыз кийип алган үчүн сиз ким айтты пресс служба жооп берет? Жок, сиз эмне тартип жазасына берилди сизге айтпай жооп деп айтып атпайсызбы? Ооба. Бул пресс служба жооп берет деп. Мен айтпайм деп. Сиз бар турбайбы маалымат? Маалымат сиз өзүңүз турасыз берген турбайбы? Биздин көрүүчүлөргө кулган баратырчы. Адашып кетесиң баарын. Мейли, биздин документти окуп берет, сизди эмнеге жоопко тартканы. Мына сизди жоопко тартты. Ошол себептен сиздердин эвакуатор айыпкороого апарып токтотуп, аларда мыйзамда көрсөтүлгөн тартипти бузуп, азыр кармап отурат. Силер кандай жоопко, кимди тарттыңыз? Кимди жоопко тартыш керек эле? Билбейм, азыр сиз окуп берип атпадыңыз. Бул жумуштан кетти, тигини мындай жоопко тарттык деп баштаганда мен сизге айткам, сизге суроо жетпейт. Сиздин суроонуч мененби? Силердин кайрылуу мененби? Же андай? Ооба, биздин кайрылуунун негизинде. Силердин кайрылуунун негизинде прокуратурадан дагы, соттон дагы, МВДдан дагы эч кандай эч кагаздар келдик. Ошол келгенде баарына так жооп беребиз. Улан мырза, сиз 4-күнү жоопко тартчу кишилерди маалыматын беребиз, документин беребиз дегенсиз, жетекчи келет дегенсиз, жетекчи келген жок. Жетекчинин ордуна кайра эле тартипсиз адамды, билими деңгээли жетпеген адамды чакырып койду. Сиз соттусузбу, тартиптүү дегенди Мен жопайын мага. А десе Б деп жооп берип атпайбы? сизге окшоп эле. Туура эле жооп берет Талай мырза. Биякта анда жөнүндө жоопко тартып коюптур. Туура эле мен сизге жооп берейин Талай мырза. Бул жерде ал мырза туура эле айтып атат. Эмнесин деп айтат? Они оказывают услугу. Жок, биз ал жөнүндө эмес, биз конкретикага өтпөдүк азыр. Конкретика. Машинаны туура эмес эвакуация кылып келген үчүн мына мен окуп берип коеюн. Утверждаю, начальник ГУБДД МВД Кыргызской Республики, полковник милиции ЖМ Джоробеков, 2025 жыл, заключение по результатам служебного расследования по заявлению Садырова. В ходе проверки установлено. Служебное расследование по заявлению Садырова УПСМ по городу Бишкек считает оконченным. За выполнение своих функциональных обязанностей не в полной мере
незнание нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ОВД Кыргызской Республики, нарушение требований подпункта А, Б, В, Д, пункта 5 главы 1 ДУ правоохранительных органов Кыргызской Республики, приказа МВД Кыргызской Республики за номером 589 от 17.09.2020 года об утверждении инструкции по организации работы подразделений патрульной службы милиции ГУВДД МВД Кыргызской Республики в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, постановления правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики об утверждении правил принудительной эвакуации транспортных средств, перемещения их на специализированные стоянки, их хранения и применения блокировок колес или других видов приспособлений. От 4 апреля 2017 года за номером 202. Выразившиеся в незаконной эвакуации транспортного средства, которое стояло не нарушая ПДД, старшему инспектору 2-го взвода 3-й роты полка УПСМ по ГУВД города Бишкек, младшему лейтенанту милиции Канатбек Улу Бекболоту объявить выговор. Урматтуу мекендештер, мына бул жигит бизге сөз берген, публично камеранын алдында кечирим сурайм деп, бирок жыйынтыгында кечирим сураадан баш тартып койду. Эми бул өзүнүн иши, биз бул кишини публично кечирим сураа деп кыйнай албайбыз. Андан сырткары бизге келтирилген чыгымды биз айтканбыз. Сотко өрбөй эле жетекчиңизге жазалы, ошонун негизинде чыгымды камсыздап бергиле десек, аны да жетекчиси көчү айтты. Биз сотко кайрылгыла, сот аркылуу камсыздап берсин деп. Эми сизге бияк мыйзам сап келип алды. Жободо транспортты ал жерге кантип кийирет, эмне кылат, бүт жазылып турат. Биз сизге айттык. Мыйзамды кийирген болсоңор, бизге счетка оплатып бергиле. Эмненин негизинде бул машина бул жерде турган деп айтып атабыз. Булар мыйзам сап келгенин мына жетекчиси жоопко тартты. Эми сиздердин действияңар, сиздердин аракетиңер. Эми биздики услуга эле. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 43-чү беренесине ылайык мурдакы жетекчиси дагы өз каалоосу менен жумуштан бошотулат. Ушул себептер мененби? Бул ошол себептин бири. Калгандары бул бүгүнкү күндө иштеп аткандар, булар өзүнүн жумуштун милдеттерин аткарышат. Хорошо. Сизге Услуга. Начальник эвакуации, водитель. жоопко тартылды. Тартылган. Бизге анда берип койбойсузбу? Бере албайм. Себеп? Официально беребиз, бул буйрук. Хорошо, анда кимди жоопко тарттыңар? Ошону маалымат берип койгула. Кимди жоопко тарттыңар? Мына биякты ачык эле жоопко тартып мага берди. Жолдобаев Исламбек Темирбекович, начальник службы принудительной эвакуации. За что? Ну, мен айтпадым, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 43-чү беренесине. Дагы кимди жоопко тарттыңар? Башка калгандар өзүнүн жумушун аткарып жатышат. Бул жерде жободо так жазылып турат. Протокол осмотра 3 экземплярда толтурулат деп атат. Бирөөсү ГАИ кызматына, бирөөсү автоунаанын кийин ээсине, бирөөсү айып короону кабыл алган кишиге. Ал ошондо протокол осмотрды албай туруп кабыл алып атат. Ал жобону бузуп атат. Жеткирип келди да, Талай мырза. Ал жакта дагы болгон да. Экөө сиз менен мен айыл жерде жок болчу, бирок биз азыр камераны көтөрүп туруп карайлык. Биз башка нерсени айтып атабыз. Жерде так жазылып турат. Эреже кантип эвакуация башталат. Мына калп болсо Бекболот мырза түшүндүрүп берсин. 3 экземплярда протокол осмотр толтурат. Мен дагы бир жолу жанагы айтып кетти. Бекболот мырза, биздики услуга, биз жеткирип беребиз. силерде эмес. 3 экземплярда толтурулабы? Кимдерге берилет айтып койгончу анда.
бирөөсү охранага берилет, бирөөсү водительге, бирөөсү бизде калат. Билебиз Охранага берилет. Охранага Бекболот мырза бербептир. А эмнеге кабыл алды? Бербесе, эрежеде турса. Эмнеге ал жоопко тартылбайт анда? Ал эрежени бузуп атат да. Эвакуациянын ошо жетекчиси жоопко тартылды да. Бул жерде жетекчиси дебей эле, бул жерде охранага берилет деп атат. Охрана непосредственно протоколду алып туруп анан кийбейт. Эмнеге охрана жоопко тартылбай атат? Ошонун баарын көзөмөл кылбаган үчүн начальник деп коюлат. Анда бир эле айыпкороо болсо, ошол бир айыпкороонун охранасына тартмак. Бул жерде төртөө болгондон жетекчисине чара көрүлдү. Улан мырза, сизге мына ГАИ кызматы так айтып атат. Мен да Охранникке берилет деп атат. Охранага берилет деп атат. Охрана протокол осмотра Мындай жок да. кийип атат. Калай мырза, сиз эмнеге ДТИге барган жоксуз, департаментке келип атасыз? Сизге? Потому что мен эле айтып коем сизге, сиз биринчи Жок, келгенде сиз мен үчүн айта албайсыз. Потому что ДТИ под департаменттен деп келдиңиз. Ооба. Бул жерде дагы ошондой маселе. Ошол охранниктер ошого жетекчисине баш ийет. Мен сизге жана приказды окуп кеттим. Ошон үчүн жетекчиси айыпка тартылган. Эми мен эмне үчүн сизге өзүм айтып коем, коомчулукка түшүнүктүү болсун. Мен өзүмдүн ошо сизге айткан сөзүмдү кайталап коем. Мен сизге ошол жерден түшүнүктүү айттым, жана орун басарыңарга, бул башкаларга да биз айтып кеттик. Биз ошол айыпкороого эмне үчүн машина токтоду, биякка эмне себептен турат деп барган учурда кароолчусу биз жооп бере албайбыз. Анда жетекчиңерди чакыргыла дедик. Көп талаш тартыш менен ошол чакырып берүүнү каалабай жатып, анан чакырды. Чакыргандан кийин бул жигит келди. Бул жигит башында сүйлөшүп жатып эле биз суроолорду кабыргасынан коюп баштаганда азыркындай эле сөз бербей айтышып баштады. Андан сырткары көп муниципалдык кызматкердин этикасына жатпаган аракеттер башталганда биздин көзүбүз жетти. Бул кызматкердин билим деңгээли жетишсиз, ошондуктан ушинтип биз менен сүйлөшүп атат. Биз андан көрө жогорку жетекчилигине баралы дедик. Сизге келип түшүндүрүп айттык. Сиздердин ал жерде ошол мага орун басарым деп бир айтты, андан кийин инженермин деп экинчи жолу айтты. Ошол кызматкер тартиби, жүрүш турушу туура келбейт экен, аны менен сүйлөшүү мүмкүн эмес экен. Жогорку турган жетекчилик сиздер мыйзамда бизде укук берет. Эгерде булардан жеткиликтүү жооп ала албасак, сизге келгенге деп биз келдик. Эгерде бул жер туура жооп берип, ошол маалыматтарды туура берсе, кимдер күнөөлүү экенин биз жоопко тартабыз, сизге жооп беребиз десе, биз сиздердин башкармалыкка келбейт болчубуз деп биз дагы бир жолу айтып атабыз. Түшүнүп калабыз. Биз азыр акыркы булар боюнча дагы эле бул киши менен сүйлөшүүгө мүмкүн болбой атат. Сизге суроо. Айыпкороодогу кароолчу жобону бузган. Ал жобону бузган үчүн жетекчиси Эмгек кодексинин 43-беренесинин негизинде жумуштан четтетилген. Кароолчусу жоопко тартылбайбы бул жобого? Жетекчиси да ал жерде бир кароолчу болсо дагы 3 кароолчу болот. Ошон үчүн ал 4 кароолчусу менен иш алып бара албаган үчүн жетекчиси жоопко тартылган. Кыскасы, сиздер кароолчуну жоопко тартпайсыңар. Эми аны дагы карап чыгалык. Анда карап чыгабыз. Анда эң акыркы суроо. Кабыл алдык, биз карап чыгабыз. Түшүнүктүү, эң акыркы суроо. Бизге ушул ишканаңар боюнча жоопко кимди тарттыңар, эмне үчүн тарттыңар? Бизге ошол документтерди Бул буйрук бересиздерби? беребиз. Эгерде мыйзам чегинде жазып чыгасаңар, биз көчүрмөсүн беребиз. Урматтуу Улан мырза, Буйрук, мен билем аны, Талай мырза. Бул буйрук. Сөзүбүздү бузбай турасызбы? МВД МВД жана ГКМБ кызматы көп учурда жабык кызматтар. Ошого карабастан мыйзам талаптарын бузбай туруп, буйрук бүт чечимдердин баарын биздин колго бизге карматты. Мына жазып да берди. Сиздер муниципалдык орган деп коет. Сиздер эл менен ачык иш алып барасыңар. Сиздер
МВДдан да ГКМВДдан да жабык кызмат болуп кеткен жоксуңар? Регламент бар, регламентти бузбайлык. Регламентте хорошо, буну бербейт деген. Бузбайлык жок, бербейт деген жок ал жерде. Качан бересиздер? Сөздү бурмалабай, мындай. Бурмалабай эле? Бурмалап атпайсызбы, Талай мырза? Сиз бербейт деп атпайсызбы? Мен жана эле сиз менен сүйлөштүм. Хорошо, сиз бересизби? Берем. Мыйзам чегинде кат түрүндө кайрылыңыз, мен кат түрүндө берем. Биз Астына приложениясына тиркемеси менен мен берүүгө даяр. Улан мырза, биз сиздерге буга чейин 3 кайрылуу таштадык да. Озеки. Жок, жазуу түрүндө 3. Байтик Батыра бира. Озеки 3 кайрылуу болду. Сталбек. Баш аягы 6 кайрылуу болду. Ошо Биздин кайрылуулардын баарына маңдайында, ошонун маңдайында Кайрылуу болсо канча болуп кетти? Примерно. 1 жума өттү, 2 жума өттү. 1 жума өттү. 1 жума 14 күн экен. Дагы 1 жумабыз бар. 2-3 күн ичинде беребиз. Биздин Регламент боюнча 14 күн ичинде жооп ким бериш керек. сизге айтты 14 күн? Мыйзам чегинде. Сиз жакшылап карасаңыз, Мыйзам чегинде. караңыз жакшы. Улан мырза, 14 күнүн ичинде. урматтуу мекендештер, мына бул киши Мына 8-чи статьяда мен маркермен чыгып койдум. 14 күнүн ичинде. Талай мырза. бул кайсы мыйзам? Бул закон о порядке рассмотрения обращения граждан. Эми бизде болмуш. Биздин обращениябызды мына азыр карап атасыңар. Биз запрос жазганбыз. Силерде бизде запрос деп турат. Ал закон о доступе к информации менен регулирует. Ал жерде 14 күн эмес, улан мырза. Ал жакта да. Биз сизге запрос деп атабыз. Азыр бүтүнтүлүк катталган убакыт. Талай мырза азыр жөдөткөн. Сиз азыр мага берген сурооңуз эле мындай. Президенттен айтып атат. Мүмкүн болушунча эртерээк жооп бергиле, кармабагыла деп. Сиз айтып атасыз 14 күн экен, бүт элек анан жооп берет. Бул эмне деген бул кайдыгерлик бизге? Талай мырза, мындай кылалыкчы. Айла жоктон кайра эле бурмалап атасыз. Бурмалабаңызчы сөздү. Жок, сиз айтканыңыз. Сиз бурмала, андай сүйлөө болбойт. Сиз Анда бурмаласаңыз, биз да бурмалай баштайбыз, Талай мырза. Бурмалаңыз. Бурмалабаңыз. Дагы бир жолу сурадым сизден. Биз сизди, Сөздү бурмалабаңыз. улан мырза, биз сизди Мындай 14 күндүк. Мен дагы бир жумабыз бар экен, ага жеткирмей 2-3 күн ичинде берем деп айттым. Камераңызда да бар. биз сизди эч мындай кылып тигиндей кылып Талай дей мырза. албайбыз. Сиздер өзүңүздүн Бурмалаңыз. аракетиңизге Биздин бурмаласаңыз, шаардык тургундарга, конокторуна андай бурмаланып, андай болбойт. Мындай кылбаңыз. Туура эмес болот. биз сиздин айтканды эле айтып атабыз. Жыйырма алтысында. Бүгүн канчасы? 30 4 күн болду. Так. Ал Назарбаевке эме 005 боюнча алтыга посторду калды. Отписанбы? Зарегистрирован? Жанакы пост 20-сында мына регистрация өтөптүр. Давай. Улан мырза, сиздин орунбасарыңыз, бул документтерди эртеси берем деген. Биз айтып болдук анда. Бизге ушул суранган биз ОЗ2 биздин запроско ОЗ2 бергиле десек, жазып калтырып коюңузчу дегенден биз калтырып койгонбуз. Бирок бул документтер кол астыбызда турган документтер эртең биз күнү бере алабыз деген. Биз андан бери күндө келип жүрөбүз. Улан мырза, биз азыр мыйзам боюнча ошол жарандардын маалыматка жетүү мыйзамы боюнча биз сизден азыр сурасак, азыр мына мага бул документтерди алып келип бергиле десек, сиз мыйзам боюнча мага бир бөлмөнү камсыздап берип, астыма сыр эмес документтин баарын алып келип коюп койгонго милдеттүүсүз. Не то что мен 10 күн күтөмүн. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн. А биз силерге деппи? бөлмө, ошол документтер менен таанышканга жай карап чыгыңыз мыйзамды. Келиңиз азыр ачалы. Департаментте эле бошотуп берип коелу. Кел азырыңыз ачалы. Урматтуу мекендештер, жарандардын маалыматка жетүү жөнүндө мыйзамында так көрсөтүлгөн. Мамлекеттик муниципалдык органдын карамагында турган документтер эгерде жарандар келип сураса, анын баарын сүрөткө тартып алганга, копия кылганга, сканер кылганга жана ошол документтер менен иштөөгө жай
аныктап уюштуруп берет деп турат. Жай эмес, коомдук эме. Бизде ал бар. Улан мырза, коомдук кабылдама менен жарандардын документ менен мамлекеттик муниципалдык органда турган документтер менен иштөөгө жайды аныктап камсыздап берүү. Ал бар бизде. Биз ошону биз сизге ошону айтып атабыз. Эгерде биз коомдук кабылдама деп эле анан бир кай. коомдук камылдама эмес, мен сизге кайра кайталап атам. Сиз мыйзамды окуп чыгыңыз. Мен ал мыйзамды бешке билем. Ошондуктан сизге айтып атам. Эгерде мен азыр сурасам сизден мага документтерди Могу кайсы орун басармы айтты? Айтыңызчы. маңдайыңызда Маңдайым. биз эми Я подписи Жума Кадыровича отправьте, могу срочно. Эртең келген кашап. Ну ладно, сүйлөшөбүз. Калыңыз заводымыз. биз жанагы мыйзамды сизге бекер айткан жокпуз. Ошондуктан буларга тиешелүү документтерди бизге бергиле. Анан эң маанилүү маселеси булар бизге өткөндө счет оплате бере албайт. Бул жерде Улан жок. мырза, булар бизге сиздерге счет оплате бере албайт экен. Анткени мыйзамыбыз кирип кетти. Машина деп сиздер түшүндүрүп бердиңиздер. Мен айтып аткан. Анда счет оплате бере аласың? Бербейсиңер. Бергиле деп айткан да. Мен башында эле айткам ушу, бухгалтерия жазып берет. Всё, бухгалтерия барабыз. Жазып берет. Эң башында биринчи күндө айткам. Бухгалтерия жазып берет. Корого барганда эле мен сизге айтпадым беле. Көтөрсөңүз камераңызды. Улан мырза, сиз антип айткан учурда мен сизге айткам. Ушул жерге келип автоунаасы түшүп калса, анан счет оплате сураса, бул Октябрьский райондун аймагы, шаардын берки башы. Булардын имараты шаардын аркы башында. Ошондо жаран бул жерден тияка барып счет оплате алып, анан кайра келип ушундай силер кыйынчылык менен жарандарга Чек чыгып кой. аган сиз айтып атпайсыңарбы, мына бухгалтериядан Это в вашем случае мен айтып атам сизге. Бербей атат дегенден алып келип бергиле. Барбаса алып Берсин да. Маселе жок. Өткөндө эле мен Жок. айтпадым. Улан мырза, сизге кайра кайталап коелу. Сиз өткөндө айтып кеттиңиз, мына берет деп. Берген жок. Мына сиздин көзүнчө айтып атат, келип алсын деп. Эмнеге биз барып алышыбыз керек? Мага келиңиз, мен берем. Мына мен сизге келип отурам, биз андан бери бир жума өттү да сиз экөөбүз аяка барганга чейин. Мына токтоп турат ал жерде. Беребиз. Мен түшүнгөн жокмун, ал сиздер ал жерге кармап отуруп алып, Нени? уна счет оплате бербей бизнес кылып атат. Официально келиңиз. Сиз официально келген жоксуз да. Официально кандай келет экен машинанын ошол жака счет оплате сурап? Паспортуңар менен келип алгыла, кантип келет? Айтып бергилечи, кантип келип алыш керек? Айтып бергилечи. Протоколун алгыла, бергиле. Эме? Протокол Маселе эмне? жок, жерине бербей атабы машинаңызды. Алып кетиңиз. Улан мырза, мында калып эле калганыңызды бир көңүлчү, мына бербейсиңерби азыр? Публично берип койбойсуңар, документ бере албай атасыңар да сиздер. Беребиз. Бербейсиңерби? Беребиз азыр. Эмне, бир жылдан кийин бересиңерби? Азыр берет. Азыр бербейсиңерби? Берет. Бергиле азыр. Сиз бүгүн ошонун баарын камсыздап беребиз деп чакыргансыңарбы, бияктын баары. Счет оплате боюнча айткан эмеспиз. Бүт ошол маселени сиздер көчө мурдаганы бизде ал тиги орун басарыңар менен түйлөшүп, сиздин жанагы бөлүм башчыңар менен түйлөшүлгөндө сиз менен телефондон анын баары айтылып атат. Эртеңки бул баарын камсыздап берет. Бербейсиңерби? Берди. Счет оплате один раз. Вообще маселе жок. Давайбыз. Бербейсиңерби? Беребиз, айтпадым. Беребиз деген жокмун, беребиз. Бербейсиңерби? Биз күндө эле келе беребиз сизге бергиле деп. Сиз күндө эле беребиз дей бересиңер. Бүгүнкү биз сүйлөштүк. Биз 5 күндөн бери келип атабыз. Мен чакырган жокмун. Биз деген счет оплате ала албай атабыз, сиз чакырбай атсаңыз. Алло, саламатсызбы? Менин атым Талай Ашканбаев, мен укук каналынын алып барчусу. Биз Бишкек мэриясынын транспорт башкармалыгынын башчысына кайрылып, саат 4-тө ошол башкармалыктын иш бөлмөсүндө чогулуш өтмөк, биздин суроолорго жооп бермек. Анан азыр учурда булардын карамагындагы ишкананын инженери
ушул чогулуш учурунда бизди мазактап жаман сөздөр менен сөгүп отурат. Биз ошол себептен тергөө тобун ушул жерге чакыртат элек, үстүнөн арыз берет элек. Анткени бул башкармалыктын башчысы да ошону колдоп карап отурат. Бурмалабыз, карап отурат деген эмес. Сөгүнгөн жок эч ким сизди сөккөн жок. Алло. Бул Бишкек мэриясына тиешелүү жол транспорт башкармалыгынын башчысынын кабинетине тергөө группасын жиберип койсоңуздар. Адрести айтып койсоңуз. 7 апрель 4. 7 апрель 4 дейт. Башкармалыктын башчысынын кабинетине. Департамент транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ошол жерге чакыртып атасызбы? Ооба, биз тиги башчысын анан кол астындагы кызматкерлердин үстүнөн арыз жазалы, бизди ушу мазактаган. Жок, сиз кайсы каналдан бердиңиз? Укук көз карандысы каналынан. Жок, азыр жер коюп, чалымыңызды да ровдого жөнөтүп, анан сиз оперативный группа жер коюп. Рахмат. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Улан мырза бүгүн бизди ушул кабинетке тартиби жок кызматкерин чакырып алып мазактайлы деген окшойт. Сиз мазактап отурсуңуз. Жооп берген ордуна бул жерде бар бөлүнү деп. бизди мазактап отурушат. Мен айтканды кылышыңар керек деп жетеден бери. Алай мырза, эмне силердин оюңарча мен силердин баарыңардын көзүнчө мен ошондой калып атасызбы? Кандай бул Тартипке чакырыш ал этика болбойт. Тартипке чакырыш Мен керек. тартипке мен айтпадым, сиздин көп мен өзүмчө чара көрөм. Тартипке чакырыш Это керек. адам болгон Улан мырза уруш менен боюнча да болбойт. Улан мырза уруш. Адамчылыкка Улан мырза, элдин көзүнчө даже өзүң балаң урушпа дейм ба. Улан мырза, Мен силер кеткенден кийин мен өзүмчө сүйлөшөм. Улан мырза, тартипке чакыруу менен Мен урушуу. айтып атам. Улан мырза, тартипке чакыруу менен урушуунун айырмасы бар. Мен сизге уруш деген жокмун. Мен сизге айттым. Угуп атасызбы эмне деп атат? Тартипке чакырып койбойсузбу дедим. Эмне деп айттыңыз? Тартипке чакыруу, токто деген жок. Сиз калп айтып атпайсызбы? Сөгүнүп атат деп. Ким сизди сөктү? Сиз. Сиз сөккөн эмесмин. Сөгүнгөн да билбейм. Бар огуду, огуду да. Жок, уже чечтим мен, огуга кетишти. Бизге суроолоруңуз барбы? Биздин азыр Негизи спецтрасса боюнча президенттин багыты боюнча мени чакырышып атат да. Анткени мен заместитель командирмин. Жолдун инспекторлор турганын жолдун көзөмөлдөө болчу. негизи бүгүнкү бул иш-чарага биз сиздерди чакырган эмеспиз. Биз мындай суроо жок болчу да. Анан бияка эмнеге чакырып алды мен билбейт экенмин. Негизи биздин сиздерге суроо жок болчу, анткени биз сиздердин жетекчи менен жакшынакай силердин жетекчи, силердин кызмат, гай кызматы ушул мэриянын ушул службаларынан айырмаланып, абдан этикасы туура келген тартиптүү биз сиздер менен жакшынакай суроо жооп кылып кетип атабыз. Сиздерге эч суроо жок болчу. Эмнеге чакырып алды мен билбейт экенмин. Анда уруксат берсеңиз биз жумушубузду. Эч маселе. Чөбөрөлүбү? Бул деген чөбөр Чалды. Сиздин дагы элдин көзүнчө антип кайра провокация кылганыңыз туура эмес болуп атат. Азыр жүзекке да чалып атасыз, сөгүнүп атат, анан мазактап атат. Эртеден бери камераңызга тартып мазактаган сиз, бул жакта баарын жолтоп. Биринчи күнүндө сиз экөөсүз. Биринчи күнүндө сиз экөөсүн сөзүбүз келишкен эмес, анткени сиз айткансыз. Кебетеңиз кантет деп. Ошондон башталат да. Өзүңүз кичине этика менен сүйлөшүңүз керек да. Кебетте эгерде сизде маалыматыңыз жок болсо ал деген литературный сөз. Сиз ал жакта башкача айткансыз. Азыр да айтып атасыз, тарбиясыз деп. Сиз мени бакка эмессиз да, тарбиялаган эмессиз да. Сиз тарбиялоо болуш үчүн мен багыш не обязательно. Сиздин Сөктү деп атасыз. Сизди эч ким сөккөн жок.
Мекендештер, биз ушунчалык болуп, ушундай мэриянын кызматкерлери, өзгөчө жетекчилери жарандарга ушундай бир орой мамиле кылат экен деп ойлоп турбуз. Калай мырза, сөздү бурмалабыз. Ким Көрсө? сизге орой кылып атат? Көрсө, Эч ким сизге орой кылган жок. Калай мырза, коюңуз. жакшы сөз. Комча киши отурат, Талай мырза, Жакшы коюңуз. сөз. Сиздин кызматкер айткан жакшы сөзбү? Жок, эми ал кызматкер менен азыр беришебиз. Сизди да Кандай болот, Талай мырза, андай сөздү бурмалап, коомчулукка чыгарбаңыз. урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Андай Як жара эмес болот. муниципалдык кызматта бир башкармалыктын жетекчилиги. Сиз Сага эгерде орой мамиле кылса, чечишип ал, соттошуп ал дейт. Эми сиздердин өзүңүздөрдүн ортодо келишпейсиңиз бар турбайбы? Жок. Биз причем Мен сиздердин ортоңузда ал сиздин кызматкер ошентип ойлоп атат. Мен бул сиздин кызматкер менен аласа бересем жок. Бул кызматкерге сизге кандай сиздин кызматыңызга тиешелүү суроо болсо, бул кызматкериңизге деле ошондой. жаныңызда такай жүрбөгөндөн билбейт экенмин айта албайм. Анан айтпай эле коюңуз да. Мен ошондо билбейт экенмин, теришип алып. Билбесеңиз айтпай эле коюңуз да. Азыр кызмат учурундасыңар. Бул жеке маселе эмес биз келген. Силер кызмат учурунда мени орой мамиле менен мазактап атасыңар. Сиз элдин баарын мазактап атасыңар дегендер. Урматтуу мекендештер, билими жок кишинин айтып атканын көрдүңүзбү? Биз берген мыйзамдуу суроолор, сураган маалыматтар мазактоо болуп эсептелет экен. Ушундай кызматкерлерди коюп алса, анан кайдан жарандарга туура мамиле болот? Келиңиз. Тергөө группасы? Менин атым Талай Ышкынбаев. Мен чакыргам. Эми силер атың ким эле иним? Арстан иним Сталбек. Эми уятыңар болсо кантип оскорблять эткенин как есть жазгыла. Анан видеодон калтыңар чыгып калат. Бир орой сөздөр менен, жаман сөздөр менен мазакташты эле. Аны жетекчисине тартипке чакырып койгула десек карап отуруп алды. Ошол кызматкери аны бир колдоо катары көрдү окшойт. Андан ары мазактап баягы отуруп берди. Биз эсептейбиз аны провокация деп. Алар ошо бир ушул жерден чирди провоцировать этели дедиби, биз ошого жооп берип ошондой аракетти кылсын деп. Бирок биз алардын провокациясын алдырган жокпуз. Тергөө группасын чакырттык, азыр арыз жазып атабыз. Мына Бишкек транспорт жол көзөмөлүнүн башкармалыгынын башчысы Улан мырза түшүнүк кат жазып берип атат. Арыз. Андан сырткары арызда жазат экен. Деп жазат экен арыз. Анан арызды билбейм эмне деп жазат. Биз ушу Талай мырзаны мазактадык деп жазабы, аны көрө жатарбыз да. Жыйынтыгын биз сиздерге коомчулукка тартуулайбыз. Эмне менен бүткөн ушул окуя. Жазып койчу. Бул азыр жетекчи бүгүн биздин обращенияны рассматривать этип атат да. Анан бизди оскорблять этип провокация кылып туруп, биз арыз жазсак, биз да жазалып атат да. Бул куугунтук болуп эсептелет да. Куугунтуктоо максатында деп. Орусчасы болот. Преследование. Арыздабызбы? Тамашалап эле койгом. Бул мага келген киши мен. Мен конец мен итак канча. Улан мырза, эми жантан бери сиздин кызматкериңиз оксаңыз, кызматкериңиз мен эшикте жол салышым керек. Жол ачышым керек. Канчадан бери анан келе эмескен. Улан мырза, сиздин жана кызматкериңиз ошентип бизди өйдө ылдый сөз менен жаман акыбалга салган азгөн. Эми сиз да антип бул жерде кызматкериңиздин үстүнөн арыз жазып атсак, сиз да антип тамашалабаңыз да. Кайерден чоңуз? Фамилия, это фамилия, роспись фамилии инициал.
сентябрда карадым поток машина. Азыр сиздин эме боюнча жанагы сиз менен иштеме болгон бала давлением көтөрүлдү кайсы сиз менен азыр айыптырдым. Эметчи мен сизге чалып айттым. Урматтуу мекендештер, мына азыр транспорт Бишкек жол транспорт башкармалыгынын башчысы акырында эртең беребиз деп өзүнүн кызматкерине дагы тапшырып атат. Бүгүнкү жыйын аягы биз жакшы суроо жооп диалог кылалы десек, ошол эле ДТИ ишканасынын баягы эле тартипсиз кызматкери бүт суроо жооп кылчу биздин жагдайды бузуп, акыры биз анын үстүнөн милицияга арыз жазып, ушуну менен аяктап кетип баратабыз. Эмне дейбиз? Ойлойбуз мындан кийинкиси алдыда ошо тартиптүү, мыйзамды жакшы билген, акыл эстүү кызматкерлерди жумушка алат. Андай кызматкерлерди элге орой кылган кызматкерлер менен иштешпейт деп биз ишенели, эми аны дагы алдыда көрө жатарбыз. Эртең салбек мырза.